я блогер, а тоже хочу этот. Скажи, вот светоносца хочешь, что ли? Уважаемый водитель, будьте Покажите любезны, пожалуйста. тогда. Покажу. Будьте любезны, моя эксплуатация с регистрацией, пожалуйста. Вы свое покажите. Брат, ты можешь снять этот, можешь заснимать вот фотографии, можешь паспорт заснять, меня с ним не снимай. Я 70% не видел, что Биздин бүгүнкү эфирден Кыргыз Республикасынын жол кыймылдарынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын инспекторлору алып барган иш-чарадагы окуяларды көрө аласыздар. Я понял, птички подключай быстрее. Да? Забыл дома, да и все, что там. Ничего такого. И... На, включи птичку, я сам машину. Завтра придете, да заберете машину. Я знаю, там оказывается еще 50% скидка, да, первый? Ну, я же сказал же из-за этого. Volkswagen Touareg 01 KD 480 аса. Улица. 12. Бул жай жол кыймылдарынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жанындагы айып токтотуучу жайы. Биздин рейдтик иш-чарабыз дал ушул айып короосунан башталды. Мында бул жигиттердин унаасын инспекторлор документи жок башкарып жүргөндүгү үчүн айыпка жыккан. Биз келгенде айдоочу кубангандай эле унаасына чуркап барып камерасын алып чыгып интервью бергенге даярданып кирди. Биз дагы алдыда эмне болоруна кызыгып турдук. Ну что, ребят, вам интервью дать? Да-да. Что мне сказать? Водительское удостоверение забыл дома. Ехал со съемок, вот мой оператор стоит, ребят, банда. И так получилось, что меня остановили. Все честно, по закону, мне выписали протокол. Вот Женя штраф? стоит. Штраф в Без размере водительского удостоверения, без документов. 1000 сом. Завтра приедут с правами, еще первые 2 дня, первые 2 недели, 15 дней, ребят, возьмите на заметку. Скидка оказывается 50%, 500 сом. Ну все, 500 сом оплачу, завтра уеду. Айдоочу муну менен бардыгы мыйзам чегинде, мыйзам буссаң баш үйү менен мамиле кылуу керек деген ойду айткысы келди окшойт. Все, давай, мы побежали. До свидания. Биз шаарыбыздагы Анкара көчөсү менен турабыз. Бул автоунааны инспекторлор жолдон келатканда тосты. Өзүңүздөр көргөндөй болгон автоунаанын бардык терезелери кара жылтырак менен капталган. Азыр бул автоунаанын орду айып токтотуучу жайында. Мындан сырткары инспектор автоунаанын айдоочусунун документтерин дагы ошол айып токтотуучу жайына барганда тактап канча протокол түзөрүн дагы ошол жерден айтып берет. Бизге азыр дагы бир бул автоунаанын айдоочусунун айдоочулук көлүгү жок экендиги маалым болду. Ошондо бул автоунаанын айдоочусуна 2 протокол түзүлүш керек. Биринчиси терезелери караңгылатып айдап жүргөндүгү үчүн, экинчиси айдоочулук көлүгү жок. Унаа башкарып жүргөндүгү үчүн. Проживаете где? Комсомольская. Точно адрес. Комсомольская. Протокол сними, да поехали. Это Атбасан? Комсомольская. Сейчас, результат пока Комсомольская еще. раньше? Прописан там же? Да. Кончится до 30-го. Уважаемый водитель, будьте Покажите любезны, пожалуйста. тогда. Покажу. Будьте любезны, моя эксплуатация с регистрацией, пожалуйста. Вы свое покажите. Что показать? Что вы здесь стоите? Рейд уже давно закончен. Кто сказал? Я уже видел. Меня один раз на этом экскаваторе остановили. Сказали, с 4 по 30. Короче, ладно. Идите, пожалуйста. Как вы проверили все? Вот, Пожалуйста. номерами. Вот, пожалуйста, прочитайте. Вам проведение. А что у вас здесь? 10 месяц, от 17. С этого момента у нас рейд номер 5 началось. И до какого? Да. Вот у вас уже закончился. Не же понял. пакет. Как закончился? Пакет не торопился. С 17 октября до 31 декабря.
Вот. 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 17.10 начальник управления ГАИ, вот, управление безопасности Глобуды, да, Израиль Азамат Багирович подписал. Вот. Да, вот Багирович. Это республика получается, да? Да, мы вот, бывает, сегодня вот полный, вот вечером 6 часов до 2 часов рейд за рулем. 300. Вот. Может. Удостоверение. Правда, я вас не видел. Чего? Документы. Удостоверение? Пожалуйста. Да вы нужны они ему. Все равно уже, что, у нас мы никуда не Это может городские байки. А у нас вот до Нового года сейчас полный Ну, у вас будет. здесь не написано городские, А, республиканские. всё, Мы байки, еще на всё, значок всё. не обращаем внимания. Пожалуйста. Да. Инспектор Подольск. Глобуду центральный аппарат. Вот тем более, что телевидение. Я вас понимаю, после работы А устали. что снимает? Рейд номер 5 и поездку совместно у нас. А там же не написано, что видео. Они выходят СМИ. Каждый рейд СМИ. КТРК, ЮТВ. Ал эми бул айдоочу инспекторлордон эмне негизде токтоткондугун, эмне болгон рейдтик иш-чара экендигин ийне жибине чейин тактап сурады. Албетте, бул туура. Өзүнүн мыйзамдуу укуктарын коргоо менен мыйзам чегинен чыкпай жүргөн айдоочулардын мамилеси дал ушундай болот. Чынында түнкү убактарда унааны токтотуу кооптуу эмеспи? Здравствуйте, приветствую. Ал эми бул унаанын айдоочусуна өзүңүздөр көргөндөй жаш баланы унаанын алдыңкы бөлүгүнө алып алгандыгы үчүн протокол түзүлдү. Анын үстүнө мындай тайгалакта жаш бала түгүл чоң киши унаанын алдыңкы бөлүгүнө олтуруу коркунучтуу эмеспи? Андыктан бардык жагдайды алдын алган оң. Эми бул аккорд үлгүсүндөгү унаага кайрыла турган болсок, терезелерине кара жылтырактар чапталган. Мунусунан да баш ийбестик көргөзгөн. Бул жогорудагыйдай эле шаарыбыздагы Анкара көчөсү, дагы бул Honda үлгүсүндөгү авто унаанын айдоочусу терезелерин караңгылатып алып айдап бара жаткан жеринен инспекторлор аны тосуп токтотушкан. Токтоткон маалда айдоочу инспекторлорго баш ийбестик көрсөтүп, документтерин бербей жана авто унаанын ачкычын бербей, бир топ бул жерде дээрлик 20 минутка жакын көйгөй жараткан. Азыр биз келгенден кийин гана айдоочу татынакай инспекторго авто унаанын ачкычын берип, өзү жанына олтурду. Мындан аркы кадамдар айып токтотуучу жайында болмокчу. Эми Чүй облусунун Ысык Ата районундагы болгон рейдтик иш-чараны көрүп аласыздар. Мында унаанын документтери жана өзүнүн айдоочулук куөрүгү жок унаа башкарып жүргөн айдоочуларды көрүп аласыздар. Мындан тышкары мас абалында рулга олтурган айдоочу дагы бар. Толугу менен алдыңкы мүнөттөрдө. 100%. Нөл 2%. Каршымысың мына көрөлү. Канча проценттен өйдө болуш керек? 70%-тен өйдө болуш керек. Жарык өткөрүүсү. Жарык өткөрүүсү 70%-тен өйдө болуш керек. Мынакей жогоруда эле инспектор атайын терезеден кара жылтыракты жарык өткөрүүсүн ченөөчү аппарат менен авто унаанын терезесиндеги кара жылтырактар канчалык жарык өткөрүүсүн ченеди. Бардыгы тең мыйзам чегинде. Эми протокол түзүү процесс башталат.
Бул райондогу рейдтик иш-чарабыздын башталышында эле. Бул Subaru Forester үлгүсүндөгү автоунаа токтотулуп, айдоочудан тийиштүү документтерди инспектор сураганда, ал эч кандай документ көргөзө алган жок. Мындай абалда унаа айып токтотуучу жайына коюлуп, айдоочунун өздүгүн тактоо үчүн райондук ички иштер бөлүмүнө алып баруу шарт. Не шықпасын? Военнослужащий действующий. Как-то. Бул жайдан айдоочу ким экендиги такталып, инспекторлор ага протокол жазып, айып кагазын колуна карматышты. Ал эми унаасы айып токтотуучу жайында калды. Шаарынан Панфилов көчөсүнөн Subaru үлгүсүндөгү автомашина токтотулуп, айдоочунун күбөлүгү жанында жок болгон үчүн Кант шаарындагы айып токтотуучу убактылуу жайга алып келип токтотулду. Анан өзүн тастыкташ үчүн жанында тиги эмеси данныйлар жок болгон үчүн бул эмеге Ысык-Ата райондук ички иштер бөлүмүнө алып келинип, бияктан өздүгү такталып, ошол жерден протокол толтурулуп, анан кийин кое бердик. Мас абалында рульга олтуруу өкүнүчтүү окуялардын өзөгү болуп калышы толук мүмкүн. Жол кыймылдарындагы каргашалуу окуялардын себепкери дал ушул мас абалында унаа башкаргандары болуп келе жаткандыгын коомчулукка маалым. Андыктан бул тармакта олуттуу иш алып баруу өтө зарыл. Бирок ага карабастан спирт ичимдигин ичип алып рульга олтурган айдоочулардын аягы бүгүнкү күнгө чейин тыйылбай келет. Бул унааны инспекторлор жүргөнү шектүү болгондуктан токтотушкан. Айдоочудан спирт ичимдигинин жыты аралыктан келип жатты. Андыктан анын мас соосун тактоо максатында адаттагыдай эле жол тескөөчүлөрү наркология борборуна алып жөнөштү. Бул жерден ак халатчандар айдоочунун мас абалында экендигин тийиштүү процесстердин негизинен аныкташты. Айдоочунун унаасы айып короосунда калып, өзүнө 17.500 сомдук айып кагазы түзүлдү.